Кымбаттуу мекендештер, мен бүгүн ушул расмий түрдө бир эки суроого жооп алгым келип атат. Ошол эки суроону берип, анан эгерде туура жооп алам деген үмүттөмүн, бирок өзүм дагы ошол жоопко жооп бергенге аракет кылгым келип атат. Биринчиден, эмне себептен Белоруссия 9,5 миллион калкы бар, эч кандай эрежени сактаган жок, эч кандай карантинди өткөрүшкөн жок. Бирок бүгүнкү күндө вирус жоголгондон жоголуп баратат. Өлүмгө дуушар болгону 538 адам. Биз Кыргызстан эмнеге бардык эрежелердин баарын аткардык. Ошол коронавируска байланышкан эмне себептен биз ошо карантинге кирдик, элибиздин баарын мүңкүрөтүп сызга отургузган. Бирок коронавирус илдетинен кутулган да жокпуз. Өлүмүбүз Белоруссияга караганда 3 эсе көп болуп кетти. Экинчи суроо, бул эмне себептен коронавируска ушу илдетине кабылбай туруп эле элдер пневмония болуп каза болуп атышат. Муну болсо биздин врачтарыбыздан дагы эч кандай мындай жооп ала алган жокпуз. Ушул эки суроонун жообу меники биринчиси мында, бул кандайдыр бир күчтөрдүн жасаган атайлап кара өзгөйлүгү, адамзатка жасаган диверсиясы. Бунун артында бул чоң изилдөө болуш керек. Буга каршы ким кандай чыга алат мен билбейм, бирок менин жеке пикиримче биз ошол өзүбүздүн мамлекетибизден ушул талапты коюшубуз керек, ушул жоопту алышыбыз керек жана келечекте боло турган Кыргыздын сак саламаттыгын, жан дүйнөсүн сактай турган кандай иш аракет кылышыбыз керек деген бир жол издешибиз керек. Экинчи суроо, эмне себептен коронавируска кабылбай туруп эле пневмония болуп атат? Бул менин жеке пикиримче бул массовый психоз болуп атат. Муну психосоматика деп коет. Психосоматика качан денеге бир түздөн түз вирус эмес, түздөн түз бир кандайдыр бир илдет эмес, бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндөгү акыл эсинен жаралган оору деп коюлат. Ошону психосоматика болгондон кийин буга жарашыктуу жакшы эле кеңештер берилип атат. Бул ошол жанагы жакшы маанайды ачуу, жакшы алака түзүү, анан эч качан мүңкүрөбөө да. Анан мен дагы бир кичинекей бир кеңеш бергим келип атат ошо ооругандарга. Ушул алдыга колуңардагы телефонду бир алысыраак коюп, силер ошол тууган туушкандарыңар менен, жора жолдошторуңар менен алака түзүп, ошолор менен байланыш түзүп, өзүңөрдү ооруңарды айтып бересиңерби, өткөн окуяңарды айтып бересиңерби, бирок ошол ички дүйнөңөрдү сыртка чыгарганга аракет кылгыла. Муну экстраверсия деп коет да. Силер ансыз деле көп алдыңар интроверсия, ошо көңүл алдыңар, дары алдыңар, капельница алдыңар, анан дагы деле телефонду чукуп отурганыңар, бул силердин сакайып кеткениңерге эч кандай жардам бербейт. Анан мен дагы бир нерсени айтып койгум келип атат. Үйдө бол, үйдө отур деген нерсеге мен каршымын. Тескерисинче сыртка чыгыш керек, тоого чыгыш керек, көлгө барыш керек, бир жакын жолдошторуңар менен алаксып, бир жака ошол көнгөн чөйрөңөрдөн сыртка чыгып, ошол жерден бир жакшы таза дем алып, жакшы тамак ичип, жакшы маанай курсаңар, мен мындай маанайыңарды көтөрсөңөр, ошол көбүрөөк жардам берет деп эсептейм. Албетте капельница керек, албетте антибиотик керек, албетте дыхательный гимнастика керек, күчтүү тамак керек. Бирок көбүн эсе мен айтып кеткендей психосоматикалык ооруну ошол жана психологиялык ыкмалар менен жеңиш керек. Сак саламатта болгула, оорубагыла. Кыргызстан келечекте гүлдөгөн мамлекет болот. Чоң рахмат.